Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 9-июнь 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге Зайнабидиновада жайгашкан мына ушундай 5 кабаттуу домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Мына туугандар, бул биринчи домдун алды. Кандай десем, детский площадка, парковочный место, көчөттөрү, өрүктөрү бардыгы бар экен, жакшы. Кеңир экен мындай айтканда. Так, эми бул домдун адреси кандай дей турган болсоңуздар, Ошская 12, серия 105. Сатылуучу квартирабыз мына ортоңку подъездде, туштагы, биринчи кабатта. Ошская 12 деп жазсаңыздар деле чыгат, серия 105. Зайнабидинова мына Райымбеков көчөсү тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Же болбосо Ошский район, Базарчик, Вещевой рынок бар го, ошол тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Жолдору көп туугандар. Ошондой. Мына подъезд биринчи кабат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатылуучу 2 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келип калдым. Мен айткан подъездге кирип, биринчи кабатка чыксаңыздар, ушул квартира сатка чыгып атат. Ачып, кирип келе бересиздер. 2 бөлмөлүү, планировкасы сквозной, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Угловой эмес, бардыгы жакшы. Азыр ошондо бул биринчи бөлмөсү. Гостиный. Ремонттор негизинен жакшы. Радиаторлор орнотулган, стояктары жаңыланган, айнек терезелери пластик, темир тосмосу менен. Бул жактан ошо домдун алды тарабы көрүнүп калат экен. Отопление центральный туугандар бул жерде. Неге? Жылуу болот центральный болсо. Экинчиден услугасы да арзаныраак болот. Так, бул экинчи бөлмө. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Эшиктер, айнектери пластик, ошол жери жакты мага. Радиаторлордун эң чоңусун орнотуп койгон, и стояктары дагы жаңыланган. Бул жак болсо барыңыздар билген балкону өтө чоң болот. Бул жакта ошо айнек терезелер пластик, темир тосмолор менен безопасный. Анын алдында ушундай ай короту дагы бар экен. Так, да, мне маалымат берейин. Негизинен потлокторуна баа бериңиздер. Жакшы эле. Мындай бир начар болуп кеткен жерлери деле жок. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа, бүт бардык тарапка квартиранын видеосунун ссылкасын жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Так, бул жактан чыгабыз. Туугандар. Эми кухняга өтөлү. Жеңелерибиздин офиси. Мына туугандар. Холодильник, газ бардыгы калат, кудай буйрса сиздерге. Ичи пустой экен. Так, радиаторлор. Ушундай эми кадимкидей эле кухня. Вариант обмен жолдорун сурапмын. Ал жагын эсине чалып өзүңүздөр сурап айтып көрөсүздөр, болобу, болбойбу деп. Ипотека жол менен деле болсо керек, себептен тех паспорту бар да. Ал жагын ошо эси менен сүйлөшөсүздөр. Кухняны көргөздүм, эми ажаткана. Так, мына канализациянын турбалары жаңыланган. Пластика. Так, бул жак болсо, барыңыздар билген ваннасы, Аристону бардыгы бар. Стиралка ал жакта. Да, эмне маалымат берейин, айтыңыздарчы. Керектүү нерселерин айтып көргөзүп бердим. Эми баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар? Так, ушул видеонун экранында жазып койгонмун, кичинекей кылып. Эсин номери дагы ушул видеонун экранында жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чыгарбаңыздар. Стиралка, холодильник сиздерге ошо бонус катары калтырылат. Ал жакта да бош орундуктар бар. Да потолка ушундай бир шкафчик жасап алсаңыздар болот, Киргенде ушул жака обувь же да бир кийимиңиздерди илип бөлмөлөргө кирип кетсеңиздер болот.